Урматтуу Баткен элинин эмгекчилери. Мекенибизде саясий шарт өзгөрдү. Кайрадан дагы бир жолу башынан кыйын кезеңди бийлик алмашууну өткөрүп жатат. Бул коомубуздагы бир күндүн ичинде жаралган көйгөй эмес, бир топ жылдардап топтолгон проблема. Бүгүн өлкөбүздө коомдук саясий абал турукташты. Мен негизги иш сапарымды сиздерден баштадым. Мен алгачкы иш сапарымды Баткен жергесинен баштаганымдын эки чоң себеби бар. Биринчиси Баткен элинин чек арадагы эрдиги. Экинчиси Кыргыз элинин сыймыктуу уулу Исхак Раззаков агабыз. Анткени менин тагдырым азыркы тагдырым. Максатым, иштөө принцибим да Исхак Раззаковдун идеялары менен үндөш, ага абдан жакын. Тактап айтсам, биринчиден анын туугандарына улуу ата мекендик согуштан кийинки ураган мамлекет бүлүнгөн чарбаны оңдоо тагдыры туш келген. 1945 жылдан 1950 жылга чейин министрлер кабинетин жетектеген. Азыркыча айтканда премьер-министрдин кызматы болгон. Андан кийин 1950 жылдан 1961 жылга биринчи секретарь же мамлекеттин башчысы болуп иштеген. Дал ушул жылдары Исхак Раззаков өлкөнүн экономикасын калыбына келтирип, аны көтөрүүнү, согуштан кийинки ураган башкаруу системасын оңдоону колуна алган. Экономиканы оңдоп эле койбостон, ал ири курулуш иштерин, ири долбоорлорду ишке ашырган. Менин да тагдырыма өлкөнүн бүгүнкү акыбалы туш келди. Тагыраак айтсам, пандемиядан кийинки каржалган бюджет, мамлекеттик башкаруу системасындагы ашыкча бюрократия менен коррупция, башка өлкөлөрдүн биздин өлкөгө туура келбеген, орусча айтканда бардак идеялары, парламенттик партиялык системадагы башаламандык жана башка ушул сыяктуу мезгилге туш келдим. Урматтуу замандаштар, жалпы элдин, сиздердин жардамыңыздар менен мен ушуларга каршы баары менен күрөшөйүн деп жатам. Мага сиздердин чоң колдооңуздар керек болот. Урматтуу мекендештерим, Раззаков менен мени байланыштырган эки себеп. Бул анын атактуу сөзү, менин принцибиме толуктал келет. Раззаков сталиндик репрессияларга, кысымдарга карабастан коррупция менен күрөшүп, таза иштөө принцибин мамлекеттик башкаруу системага киргизүүгө аракет жасаган. Мен анын сөзүн ураган катар айтсам, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген. Сөз билген адам нарк күтөт. Ошондуктан эл ичинде төбөсү көрүнүп баш көтөргөндөр кандай кызматка келбейли жигиттин сөзү жерде калбоого тийиш. Бул биздин элдин наркы. Мен бардык ишти салмак менен карап жатам. Бул сөз элдин кызматына келген адамдардын маңдайында илинип турсун. Ташка тамга басылгандай таамай айтылган сөздү 70 жыл каалагандай колдондук. Баркын кетирдик. Ошондуктан бул сөзгө аяр мамиле жасоого чакырам. Ушул сөздү бир жолу колдонгон адам аны аткарууга сөзсүз милдеттүү деп эсептейм. Бардык жетекчилерге кайрылгым келет. Урматтуу жетекчилер, эл баарынан улук. Кол баштоо кыйын эмес. Ер жүрөк жигиттер болсо, жол баштоо кыйын эмес. Ээрчиген элиң болсо дейт. Элибиз мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө чиновниктер менен мамлекеттик кызматкерлердин коррупциясыз таза иштөөсүнө суусап турат. Ошондуктан бардык жетекчилерден бекем саясий эркти көрсөтүп, коррупция менен күрөшүп, таза иштеп, бизди карап турган элди баштап кетүүгө чакырам. Мен ушуга аттандым. Максатым Кыргызстанды коррупциядан арылтып, жакынкы келечекте анын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу. Урматтуу Баткен жергесинин кадырман эли. Баткен элинин акыбалы, чек арадагы каармандыгы өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Элдин жашоосу чоңдордун бул аймакка дээрлик аз келиши, бүтпөгөн чек ара чырлары менин көңүл чордонунда дайыма турат. Баткен Кыргызстандын картасындагы эң алыскы точка. Эки мамлекет менен чектешкен саясий стратегиялык аймак. Мамлекеттин чек аранын сакталышы үчүн биз Баткенге ар дайым өзгөчө көңүл бурууга милдеттүүбүз. Анткени Баткен облусунда башкача аймактарда жок көйгөйлөр бар.
Ордунан жылбаган чек ара маселесине келгенде сабырдуулукту көрсөтүп, чек арага чеп болуп жашап келесиздер. Какыраган ээн талааны, шамалдуу чөлдү, таштактуу жерди күжүрмөн эмгек, маңдай тер менен өздөштүрүп, өрүк зарга айлантып, Баткен күрүчүн даңазалап келесиңер. Чек ара маселесине токтоло кетсем. Мага 2 жылдын ичиндеги инциденттердин баары колума келип түштү. 21 жолу болгон экен. Чек ара маселелерин тактоо иштери боюнча эки мамлекеттин ортосундагы комиссиялардын ишин көрдүм. Чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын аткарылышы боюнча маалыматтарды алдым. Баары менен таанышып чыктым. Биринчи келген күнү ушу чек ара маселесине көңүл бурдум. Жакын арада Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич Өзбекстанга сапары менен барып келди, расмий сапары менен. Ушу чек ара маселеси боюнча сөз болду. Кудай буюрса, чек ара маселесин Өзбекстан менен дагы, Тажикстан менен дагы тынчтыкта, ынтымакта сүйлөшүүлөр жолу менен чечип алабыз. Элдин, мамлекеттин кызыкчылыгына чечилет сөзсүз түрдө. Мен бул боюнча Камчыбек Кыдыршаевичке тапшырдым. Мындан ары буга чейин первый вице же болбосо вицелердин бирөө чек ара маселеси боюнча комиссиянын төрагасы болчу. Мындан ары Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы комиссиянын башчысы болот. Сүйлөшүүлөрдү ушул адам жүргүзөт. Бардык маселелерди ушул чечип келет. Калган комиссиянын мүчөлөрүнүн бардыгы өзлөрү тандап алат, мурдакы иштеп аткандар дагы арасына кирет, бирок эң башында Камчыбек Кыдыршаевич турат. Бул маселени чечет. Биринчи Өзбекстан менен чечебиз буюрса, андан кийин Баткенге келип Тажикстан менен чечебиз. Буга кичине убакыт керек, күтө турасыздар. Эми ар ким айтышы мүмкүн. Мен чек ара кызматын Улуттук коопсуздук кызматына өткөрүп берем деп атам. Мыйзамдуубу, мыйзамсызбы, адилеттүүбү, адилетсизби, туурабы, туура эмеспи, аны мени сындайт, тепкилейт, туура кылып атат, туура эмес кылып атат дегендер чыгат. Бирок ал сындарга, тепкилегендерге 1 ай тепкилейби, 2 ай тепкилейби чыдаймын. Анткени бул биздин элдин жана мамлекеттин коопсуздугу үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн бүгүн керек нерсе. 2 айдан кийин биздин чек аралар чечилип, жакшы нукка түшүп, эки мамлекеттердин ортосунда, 3 мамлекеттердин ортосунда ынтымак орногондон кийин, андан кийин туура кылган экен деп эл журт өзүңүздөр бааңыздарды бересиздер. Учурдан пайдаланып, өкмөттүн өкүлүнө тапшырма бере кетели. Ушул программада белгиленген социалдык объекттер сөзсүз бүткөрүлсүн. Бүгүн көрүп чыккан проектлердин бардыгы. Өкүнүчтүүсү, тажик эли менен кылымдар бою канатташ жашасаңыздар да, азыркы мамлекеттик расмий чектерден улам кадимки күнүмдүк тиричиликке байланыштуу маселелерден эл аралык маанидеги чек ара жаңжалдары чыгып кетип жатат. Мен ойлойм, чек ара маселелери сөзсүз чечилиш керек. Мен буга бүткүл мамлекеттин күчүн жумшайм. Баткенди өнүктүрүү боюнча максаттарга токтоло кетейин. Баткен аймагы облус катары бөлүнүп чыкканына 21 жыл болду. Ошондон бери бир катар иштер аткарылды. Мисалы, Баткенде бардыгы 1395 километр жол болсо, анын 506 чакырымы толугу менен асфальттанган. 471 километри эл аралык маанидеги жол салынган. Азыр Көкташ, Аксай, Тамдык автожолунун курулушу жүрүп жатат. Арка массивине суу чыгарыптыр. Бирок жердин жана элдин шартын көрүп туруп, мен баары жакшы экен деп айткандан алысмын. Биз Баткенди өнүктүрүүбүз керек. Жогоруда айткандай, Баткендин күрүчү, Баткендин өрүгү дүйнөлүк брендке айландыруу керек. Ал үчүн айыл чарбасында кластердик системаны киргизип, кайра иштетүүчү ишканаларды ачууга жардам беребиз. Мына бүгүн суу чарба жетекчиси, анан өкмөттүн өкүлү 150 миллион сом сурашты. Кулунду каналына 7 кубтан 12 кубка чейин көтөрүү боюнча. Бул боюнча тендерлерди өткөрүлүп, акча бөлүнбөй келген экен. Бул акча бар. Эртең мен булардын баруусун сурандым. Бул акчаны эртең чечип беребиз. Кудай буйурса, Кулунду каналыңар калыбына келет. Коронавирус боюнча токтолсом, учурда мени өзгөчө кабатыр кылып жаткан бул проблема. Бир проблема бар, бул коронавирус. Мага күнүгө эртең менен кечинде келип жаткан маалыматтарга карасам, Баткен облусунун абалы кыйын. Ооругандардын саны көп.
Учурдан пайдаланып, бардык тиешелүү жетекчилерге кайрыламын. Керектүү бардык иш-аракеттерди жасагыла. Уюштуруу иштери, керектүү медициналык каражаттар, дары-дармектер менен камсыздоо иштеринде бир дагы кемчилик кетпесин. Дагы бир жолу жакшылап караңыздар. Керектүү дары-дармектер толугу менен жетиштүү, Бишкекке сураңыздар, жибериңиздер, берилет. Бардыгын айттык, бүт областтарга жеткирип берилет. Мындан сырткары дагы Кудай буюрса жакында өнөктөш мамлекеттерден дагы күтүлүп жатат. Бардык дары-дармектер жетиштүү болот. Мындан камсанабаңыздар. Урматтуу жарандар, сиздерге айтарым. Статистикалык маалыматтар боюнча учурда каза болгондордун арасында улгайгандар көп болуп жатат. Жайында ата-энелерибизди изоляциялап, жакшы караганбыз. Азыр аны унутуп бараткандайбыз. Той топурду баштадык. Тойдон келип ата-энелерибизге жугузуп жатабыз. Ошондуктан колдон келишинче кыскартсаңыздар. Жакындарыбызды аяйлы, сактайлы, оорудан коргойлу туугандар. Анан мына эми бүгүн айтышы мүмкүн, той топурду азайткыла, чогулушту азайткыла деп коюп, мына Баткен элине келип чогулуш уюштуруп атат деп. Сындайт дагы, бири-бирине жакын отурду деген сөздөр болот. Эмне үчүн Баткен жергесине келип атам биринчи? Анткени чек ара маселесинде эки мамлекеттин ортосунда жаңжал чыгып кетип атат. Улуттар аралык жаңжалдар бар. Мына оорудан дагы булар өтө коркунучтуу болуп турат да. Ооруну жеңсек болот. Ооруну медицина кызматкерлери жеңет, өзүбүз жеңебиз, сактанабыз дегендей. Эки мамлекеттин ортосунда чыгып кете турган жаңжал болсо, улуттар аралык болсо, муну токтотуш кыйын болуп калат, күчөп кетсе. Ошондуктан мен сиздердин алдыңыздарга келип отурамын. Кандай гана улуттар аралык бир конфликттер болобу, чек арада конфликттер болобу, сабырдуулук кылыңыздар. Дайыма сабырдуулук кылган адам, кылган тарап, кылган мамлекет жеңишке жетет. Ошондуктан азырынча бардык маселелерди чечип алганча, чек араны чечип алганча чейин сабырдуулук кылып туруңуздар. Мына ушул маселени айтып коелу деп келдик. Урматтуу замандаштар, кийинки сөзүмдү жалпы мамлекеттик багытта сөздөргө бурсам. Азыр баарыңыздардын мага деген бир катар суроолоруңуздар бар. Ошолордун ичинен көпчүлүктү кызыктырган менин позициямды билгиңиздер келип турган суроолор бар. Анда сөздү ошолордон улантсам. Биринчи, бул шайлоо маселелери. Анын ичинде президенттик шайлоо боюнча. Президенттик шайлоонун датасы Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан 10 январга белгиленди. Анткени Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 68 беренесине ылайык мөөнөтүнөн мурда өткөрүлүүчү президенттик шайлоо президенттин ыйгарым укуктары токтотулган күндөн тартып 3 айлык мөөнөттө өткөрүлөт деп турат. Ооба, мен буга чейин билдиргендей президенттик шайлоого катышам, Кудай буюрса. Президенттин ыйгарым укуктарын аткарып жаткан адам мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоодо президенттин кызмат ордуна талапкер болууга укуксуз. Ошондуктан өзүмдүн ыйгарым укуктарымдын баарын мыйзам чегинде өткөрүп берип, кадимки жаран катарында катышам. Белгилеп кетчү сөз, шайлоолордогу эң жаман, элдин бөтөнчө кыжырын келтирген көрүнүш бул административдик ресурс. Мен өзүм муну менен биринчилерден болуп күрөшөм. Мен буга чейин эч бир кызматтык коррупциялык иштерге аралашкан жокмун. Тескерисинче анын курмандыгынын бири мен болдум. Элдин үнүн бийликке жеткирем деп жүрүп камалдым. Бирок Кудай бар экен, элим бар экен, баарын ордуна коюп койду. Элден айланса болот, баарыңыздарга түбөлүк башым ийип таазим этемин. Президенттик шайлоого кетсек, азыркы кызматтарды ким аткарып калат деген суроо туулат. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын легитимдүү өкмөтү түзүлдү. Президент жарлык чыгарды. Өкмөттүн мүчөлөрү бекиди, ант беришти, өз милдеттерин аткарууга толук киришти. Конституцияда кимге ыйгарым укуктар берилсе, ошол адам жоопкерчиликти алууга милдеттүү болот. Азыркы учурда өкмөттүн ар бир мүчөсү бул милдетти аткарууга даяр. Эми жогорку кеңештин шайлоосу боюнча. Эмне үчүн жогорку кеңештин шайлоосу чогуу өткөрүүгө болбойт президенттик менен? Урматтуу мекендештер, биз конституциялык укуктук талаага кайтып келдик деп дүйнөгө жар салып жатабыз. Демек, конституциянын ченемдерин так сактайлы, легитимдүүлүк сакталууга тийиш.
Конституциянын 64-чү беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын президенти гана жогорку кеңешке шайлоолорду дайындайт. Ошондуктан биринчи президенттик шайлоону өткөрүп алсак, андан кийин бардыгы өз кезеги менен кете берет. Парламент жана референдум боюнча айтайын. Жогорку кеңеш боюнча конституциялык ченемдер элдин талаптарына шайкеш келбей калгандыгын айткым келет. 4 октябрдагы депутаттарды шайлоодо элдин ичиндеги наразычылыктар эң туура деп эсептеймин. Анткени чын эле партиялык система бизди өнүктүрөбү же коомубузга башаламандык алып келип мамлекетти жок кылабы? Эч нерсеге жооп бербеген парламент бизге керекпи же жокпу? Жоопкерчиликсиз бийликти, өкмөттү түзгөн парламент бизге керекпи? 120 депутат бизге керекпи же керек эмеспи? Жана башка суроолор. Бул суроолордун жообун эл эң жакшы түшүнүп турат. Партиялык система 10 жылда өлкөнү талкалады. Кландык системаны жаратты. Баарыбызды бай кедейге бөлдү. Уюшкан коррупциянын гүлдөшүнө алып келди. Ошондуктан элдин суроо талабын аткаруу максатында биз конституциялык реформаларга барабыз. Азыр реформалар жана референдум боюнча тиешелүү эксперттер, адистер иштеп жатат. Эл менен акылдашмайынча эч кандай референдум болбойт. Баш мыйзамга киргизилүүчү өзгөртүүлөр боюнча ар бир жарандын сунушу эске алынат. Партия, жогорку кеңеш, сот системасы, аткаруу бийлиги, жергиликтүү бийлик, шайлоо комиссиясы жана башкалар кандай болушу керек? Сунуштарыңарды бериңиздер. Кудай буйурса, жакын арада конституциянын долбоорун же парламентке аны чечелекпиз, же конституциялык кеңешмеге алып чыгабыз. Бардыгы ачык болот, эл тараптан барып катышсаңыздар болот, азыркы кыйкырып аткан МПОчулар барып катышса болот, Азаттык каналы катышса болот. Ар ким өзүнүн сунуштарын берип, жалпы элдин талкуусуна түз эфирден берип күн сайын. Анан кийин акыркы долбоорун алып чыкса болот. Эч ким баягы жашырып алып, жашынып алып конституциянын долбоорун даярдап аткан жок. Бул жалпы элге салынат. Түз эфирден бардыгыңыздар көрүп турасыздар. Андан кийин ошондо гана бардык процедураларды сактап, мыйзамдарда жооп берген мөөнөттө мыйзамдардын негизинде гана референдумду өткөрүү керек. Ошондой кылып өткөрөбүз. Элдин эрки жана акыйкаттуулук бул түбөлүктүү сөздөр. Мен үчүн элдин талабы, элдин бийлиги, элдин эрки баарынан жогору турат. Урматтуу мекендештер, элдин дагы бир чоң талабы бул адилеттүүлүк. Айрыкча сот акыйкатсыздыгы жарандарыбызды кыйнап өттү. Өтө бийик квалификациялык талаптар коюлуучу сот системасына сабатсыз, күн карама адамдар иштеп жатат. Албетте баары эмес, бирок басымдуу көпчүлүгү. Анын кесепети карапайым калкка оор тийип жатат. Менин максаттарымдын бири сот жана укук коргоо системасын реформалоо, эл аралык стандарттарга теңдөө. Же биз диктатордун кулу болушубуз керек, же биз мыйзамдардын кулу болушубуз керек. Албетте мыйзамдардын, адилеттүүлүктөрдүн диктатурасын орнотобуз. Эч качан бир адамдын диктатурасы орнобойт. Аны орнотууга биздин өзүбүздүн кыргыздардын, кыргыз калкынын, Кыргызстанда жашаган бардык улуттардын жол бербейт да аларга. Муну биз 30 жылдан бери 3-чү жолу көрүп жатабыз. Ошондуктан дүйнөлүк коомчулук, эл аралык уюмдар жана МПОчулар диктатура болот, эртең Түркменстан болуп кетет дегенден алыс болууга чакырам ошолорду. Анткени мына 30 жылдан бери 3 жолу кыргыз мамлекети, кыргызстандыктар муну далилдеп койду. Учурдагы карапайым элге көп таасирин тийгизбеген, бирок жалпы мамлекетибиздин аброю үчүн чоң маселе турат. Ал мамлекетибиздин эл аралык таанылышы. Мамлекетибиздеги бийликтин легитимдүүлүгүн чет мамлекеттердин, чет элдик уюмдардын таанышы. Бул бизге абдан керек. Учурдан пайдаланып, дагы бир жолу баса айткым келет. Буга чейин болуп өткөн 2 жолку революцияда мамлекетибиз бир топ убакытка чейин укуктук талаага кире алган эмес. Бул жолкуда бардык бийлик бутактары биздин өлкөдө мыйзамдуулуктун үстөмдүгү бар экендигин көрсөтүп, укуктук конституциялык талаага кыска аралыктын ичинде кайтып келди. Өлкөдөгү бийликти өткөрүп берүү процедурасы конституциялык ченемдерге ылайык тынч өттү. Өзүңүздөр көрүп отурдуңуздар, 2005 жылкыдай, 2010 жылкыдагыдай президенттерибизди кууп жиберген жокпуз.
тескерисинче кууп жиберүүнүн ордуна жакшынакай тынчтык жолу менен мыйзам талаасында өткөрүп берип, экс президент деген наамды берели деп, мына ошентип эл менен кеңешип макулдашып чечтик. Экс президент деген наамды бүгүн Сооронбай Шарипович Жээнбеков алды. Муну мен өзүм дагы 30 жылдан бери бир экс президентибиз пайда боло элек, экөөнү кууп ийдик, бирөөнү түрмөгө тыктык, экисин алып койдук деген ушундай бир окуялардан кийин мен өзүм дагы ырым кылып, элди дагы макул кылып ошо жердеги экс деп калтыралы, мындан ары ырым болуп ушу экс уланып кетсин, мындан кийин төңкөрүштөр болбосун, элдик толкундоолор болбосун, бийлик тынчтык жолу менен, шайлоолор жолу менен алмашсын деп ушуну ырым кылып атай ушундай кылып жасадым. Кудай буюрса мындан ары экс президент деген уланат. Бул Кыргызстанда саясий аң сезимдин өскөндүгүн, саясий маданият калыптангандыгын далилдейт. Учурда өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалдын толук турукташкандыгын билдирем. Ошондуктан мындан ары бардык саясий процесстерге конституциялык укуктук ченемдер, мыйзамдуулук бекем сакталууга тийиш. Урматтуу замандаштар, экономика жаатында кыскача сөз айтсам. Бизде баары жакшы дейбиз. Таза суулар чыгарылып жатат. Ирригациялык курулмалар салынып жатат. Авариялык мектептердин курулушу жүрүп жатат. Баардык жерге интернет жеткирилген. Жолдор салынып жатат. Баары пландуу жүрүп жатат. Пенсия, пособия, айлык акы өз убагында берилип жатат. Экономикалык көрсөткүчүбүз ИАЭС өлкөлөрүнө караганда бир топ жакшы. Эл аралык талаптарга жооп берген, экспортко багыт алган ишканалар көбөйдү. Коронавирустан деле башка мамлекеттерге караганда акыбалды тез оңдоп кете алдык, жана башка маселелерди өз алдынча жүрүп жатат. Анда эл эмнеге нааразы деген суроо туулат. Эл жогорку кеңештердин депутаттарынын деңгээлине нааразы. Эч бир жоопкерчиликти албаган жогорку кеңешке нааразы. Аткаруу бийлигинин жоопкерчиликсиз мамилесине нааразы. Чакан жана орто ишкерлерди колдоп коргобой, ири магнаттарды гана колдоп жатканына нааразы. Пайда бербеген мамлекеттик мүлктү башкара албаганына нааразы. Мамлекеттик аппараттын көптүгүн эмес, анын маселени чечпеген, мажрөө иштеген ишине нааразы. Айта берсе абдан көп, бюрократияга нааразы. Ушунун баарына тоскоол болгон бир гана коррупция, чиеленишкен коррупция болуп атат. Коррупцияны эл жасабайт, аны эл кызматындагы адамдар жасайт. Кыргызстандын эли, жарандарыбыз коомдук жашоонун бардык процесстеринин чордонунда болуп келген жана боло берет. Бара-бара коррупцияны жок кылабыз, Кудай буюрса. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек болот. Ошондуктан менин максатым биринчи, шайлоо процессин реформалагуу барабыз. Коррупцияга каршы реалдуу стратегияларды жасайбыз. Укук коргоо органдарынын структурасын өзгөртөбүз. Жазык мыйзамдары толугу менен реформаланат. Мамлекеттик секторду түп тамырынан бери өзгөртөбүз. Структурасы, саны, функциялары, талаптары жана башка бардыгы өзгөрүлөт. Сот системасы толук реформаланат. Менчикти коргоо, бюджеттин пайдасына чечүү жана башка маселелер чечилет. Салыктык реформаларды жасайбыз. Бажы тармагында толугу менен кадрдык реформаларга барабыз. Ички экономиканы либералдаштырууга барабыз. Тышкы экономикалык иштерди толук либералдаштырабыз. Ички булактардын резервтерин чыгарабыз. Кыйналсак дагы бюджетибизге жараша жашаган өтөбүз. Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү, улутташтыруу жана башкаруу жаатында реформаларды жасайбыз. Бизнес ачууда уруксат жана лицензия берүү иштери толугу менен реформаланат. Жер казынасы элдин байлыгы, ал элге гана иштейт. Энергетика тармагында кардиналдуу өзгөрүүлөргө барабыз. Сапаттуу жана заманбап билим берүү системасы киргизилет. Коомдук саламаттык сактоо чөйрөсү материалдык жактан гана эмес, элдин иммунитетин көтөрүү багытында реформаланат. Социалдык коргоо чөйрөсүндө даректүүлүк күчөтүлөт. Башкысы демилгелүү жаштардын баарын мамлекеттик аппаратка иштегенге тартабыз. Баарыбыз бир гана мамлекеттин өнүгүшүнө кызмат кылышыбыз керек. Ал менин мекеним, ал сенин мекениң, ал баарыбыздын мекенибиз, ал бирөө эле, ал Кыргызстан. Биз элге кызмат кылабыз. Биз мамлекетке кызмат кылабыз. Баарыңыздарга аманчылык, ден соолук, бакубатчылык жана тынччылык каалайм. Көңүл бурганыңыздарга чоң ыраазычылык, чоң рахматымды айтам.
Ушул туğdu büyük götürüp, Kırgız eline, Kırgız memleketine, ынтымакта, достукта, dünya yüzüne tanınıp, Kırgızstan'da düngülötüp östüre veriniz. İşinizge Kuday Taala omat versin. Yolumuz çıldır, yoldaşımız kocayı kıdırmasın. Amin. Allahu Ekber. İşinizle ilgili.